апа биз каяка баратабыз ушунча жол жүрүп? Биз байыркы бабалардан калган таш эстеликтердеги таш жазууларды көргөнү баратабыз. Бул индейсиз го? Жачыбы? Жач экен. Башындагы канаттар экен, О, канат. А эмнени түшүндүрөт? Канаттарды негизи куштун канаттарын көп мааниде байыркы бабалар көп мааниде колдонушкан да. Куштун канаты жеңил деген сөз бар. Ал мындай коргой турган, сактай турган, ар кандай жаман нерселерден сактай турган тумар катары колдонулган да. Андан сырткары баягы башка параллельный мир деп коет го, мындай бизге катарлаш дүйнө менен, кайып дүйнө менен байланышкан адамдар мындай ошол жак менен байланыша турган бир колдонмо катары колдонушкан да. Ошо. Кызык экен. Өтө кызык, Ооба. чындыгында. Анан мынакей сенин чачың турбайбы? Калпагыңда чачы турат го, чоң энең жасап берген. Бул ошо чачы дагы мындай антенна сыяктуу, өзөк сыяктуу, ана чачынын мына өзөгүнө тумарлар бекитилип атат. А чачынын өзү ошол кийин балким да ошол канатты алмаштырган болушу мүмкүн да. Биз деген мектептенчи эже бизди Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт деген чыгармасын окуп берген. Ошондо бирок бир кишиге төмөн башын кийизип койсо, анда терисин, ооба, чачын кырып туруп кийизгенби? Аны кандай болуп калат анда? Анын чачы ылдый өсүп, тетирисинче адамды жерге тартып, анын аң сезими жок кылып койгон да. Ал адам ошон үчүн Маңкурт да. Ал Маңкурт болгон үчүн энесин тааныбай атат. Ал Маңкурт болгон үчүн өзүнүн ким экенин унутуп койду. А куштун канаты болсо тетирисинче бизди ааламдарга өстүрө турган бир тумар катары, бир бийиктикке жетелей турган нерсе катары каралып келсе керек да. Ооба. Ошол чийим таштар мурасынан келип чыккан бир элести алып, ошонун негизинде тасма тартууну туура көрдүк. Ал айтып жаткан элес бул Ак Булун Ак Суу аймагындагы, көлдүн Ак Суу аймагындагы Ак Булун айылында жайгашкан ошо чийим таштардын топтомунда табылган. Ал элесте канаттуу баш кийим кийип турган бир адам табылды. Ал адам азыр жергиликтүү америкалык индейцтердин бири кишисине окшош. Ошондон улам эмне себептен чийим таштарда канаттуу адам тартылганына биз бир мындай көңүл бөлүп суроо койдук өзүбүзгө. Анткени кыргыздар азыркыга чейин баарыбыз билебиз, канаттуу баш кийимди алып жүрүшөт. Мисалы ырчылар, комузчулар чыкканда, өзгөчө аял заты чыкканда, алардын баш кийими канаттуу болот. Биз муну кандайдыр мындай бир шөккөттөнүүнүн бир артисттик бир элестин көрүнүшү катары кабыл ала алса, бирок негизинен бир нече кылымдар мурун ушул канаттуу баш кийим табылгандан кийин бул балким бир гана шөккөттөн эмес, бир сулуулукту эмес, бул башка бир маанини алып жүргөн баш кийим элес болуш керек деп биз өзүбүзгө бир жооп таап жатабыз. Мисалы эки нерсени карама каршы койсок, бир четинде бул деген Чыңгыз Айтматов агайыбыз кенени сүрөттөп келген Маңкурттун элеси,
экинчи жакта канаттуу баш кийимди кийген адамдар. Бул эки карама каршы турган дүнүйө, эки карама каршы турган мындай бир көз караштар болуп жатат. Маңкуртту көбүбүз билебиз. Бул деген кайсы бир кыйноонун астында адам баласы өзүнүн эс тутумунан толугу менен ажыратылган бир макулукка айланат. Ал киши ким экенин, кайдан келгенин, жанында айылына чөйрөсүндө ким бар экенин деги эле түшүнө бербейт, эсинде жок, эс тутумун толугу менен жоготкон. Бул деген бир жакта турган кишинин түрү десек болот. Киши деле болбой калып бир макулукка айланган. Ал эми такыр мындай бир башка жакта турган бул канаттуу баш кийим кийген адамдар. Демек канаттуу деген бул жерде ачык, асманга багытталган, мындай бир дүйнө жүзүндө бийик уча турган бир адамдардын элесин чагылдырат. Демек биздин ата бабаларыбыз болобу же ушул кыргыз жергесинде мурун жашаган элдердин ой жүгүртүүсү да мындай бир кенен болуптур. Маңкурт болгостон канаттуу бир баш кийим кийип, кенен ой жүгүртүп, кенен бир эс тутумунун сактап, 7 ата болобу, 70 ата болобу, асман болобу, асмандын бир нече катмары болобу, ошонун баарын билүүгө умтулат адам баласы. Ал эми маңкурт болсо өзүңүздөр билесиздер, курсагын тоюп, каражанын сактаганга эле керек болсо ал үчүн өзүнүн энесин атууга даяр бир жаныбар болуп калат экен. Эми маңкурт темасы бул коомдук өнүгүүнүн деңгээлине жараша өнүгүп келген. Маселен биз совет доорунда жашап, ошондо өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды, көкүрөктөгү сезимдерибизди, улутубуздун келечеги, эне тилибиз, дүйнө таанымыбыз боюнча жөнүндө ойлонгондо көптөгөн астыдагы бүдөмүктөр, ачык эместиктер пайда болор эле да. Ошол учурда демек биз өзүбүздүн кандайдыр бир деңгээлде эс тутумубуз бир калыпта, ошо советтик доордун деңгээлинде калып, андан аркы ата бабалардын тарыхы, ата бабалардын дүйнө таанымы, өңдүү, өзөктүү, көкүрөк эңсеп турган маселелерге жете албай келерлик да. Мына ошол туштарда кылым карытар бир күн чыгармасы менен Айтматов бүтүндөй бир кыргыздын гана эмес, бүтүндөй бир ааламдагы элдин, адамдардын ошо мурдакы тарыхый эс тутумунан ажырап калгандагы теманы көтөрүп, ошону бир жетиштүү, аябай терең деңгээлде, бийик деңгээлде ачып бергенде, балким чачты алып коюу менен же баш кийимди алып коюу менен сүрөттөгөндө окурманга жетишсизирээк болуп калмак. Анткени андай болгондо маңкурттун маңызы ачылбай калмак. Анда мындай деп берилет да. Демек, кулга түшүргөндөн кийин ошол кулдун башын кырып, чачын. Анан ошону жаңы союлган төөнүн терис ширисин мындай дагы ката элек жаңылай башына жаап, анан ошону тери менен бирге болгондой сүрөттөп, ал эми өсүп жаткан чач, мындайча айтканда акыл эске жогору жака умтулуп аткан чач кайра имерилип, териге кирип, адамды кыйнап, ошол эс тутумун ажыратат деп берип атат. Ушундай берилгенде биз ошол учурда эң көйгөйлүү маселебиз биз тилибиз кантип өнүгөт, кыргыз тили андан ары кантип өөрчүйт маселесинде турганда, демек бизге ошондо таасирдүү болгон. Ошол кайра эс тутумдан тилди алып салгандан кийин
Демек ал деген ошо ширидей катып, башты кысып, андан ары өнүгүү болбой каларын. А түгүл ошол менен эле чектелбей, маңкурттун андан аркы кадамдарын карабайсыңарбы? Ал өзү улуттук аң сезимин, эн атасын, туугандыгынын баарын унутуп калган менен, бирок душмандардын же кожоюндун буйругун кынтыксыз аткарып атат да. Демек ал эс тутум бир тараптуу гана иштеп атат. Ал кожоюнга баш ийип, ошонун буйругун гана аткаруу. Анан ошонун негизинде жаа менен энесин атып атат. Энесин мерт кылып атат. Мына ошондо дагы мындай дагы бир нерсе бар да. Ошо Дөнөнбай деген куш жөнүндө эскертет. Куш. Демек куш бул эркин учуп, ааламга сызып, көтөрүлүп, сен ошону эстечи дейт. Эсте. Эсиңде болсо, сен ошол куштай болуп, ошол куштун канатындай болуп, сен ааламга байланышып, эс тутумуң калыбыңа келет. Сен кайра айыгасың деген чебелектеп эне байкуш. Ошентип имерчиктеп аны ар тараптан эсине келтирип ойготууга аракет кылат да. Апа! Мен жанакы Сайт берген таштагыдай бир неме таап алдым. Канат ба? Ау, куштун канаты экен, өкүнүн канаты турбайбы? Каяктан таптың? Жактан таштын артынан. Э? Учуп кетпей чөптөрдүн арасында туруп калган го, э? Сонун. Бул да болсо өкүнүн бизге берген белеги деп кабыл алалы, э? Ооба. Муну эмне кылалы, кандай ойлойсуң? Сиздин башыңызга тагып койсокчу, жанакы индейске окшош кыргыздай. Үкү топуга таккандай бе? Жарашат экен. Жарашат экен. Ооба. Үкү негизи кыргыздарда ыйык канаттуу болуп эсептелинген. Ал күндүзү көрбөгөнү менен түнкүсүн кара дубаны көрөт деп кыргыздар аябай чоң ишеним артышкан. Анан үкүнүн канатын ушундай саңоор жүндөрүн деп коет, мындай үлпүлдөк, ушундай кооз канаттарын кыздардын баш кийимине тагышкан. Баш кийимине жуптап тагышкан. Мисалы үчүн 2, 4, 6, 8 деп. Андан сырткары ушул үкүнүн канаттарын болсо атайы кездеменин ичине жуптап салып, 2 же 4 салып, кийимдин ичине да тигип коюшкан. Себеби бул жаман көз, жаман сөздөн сактайт деген чоң ишеним болгон. Ал эми балдардын кийимдерине илгерки айтымдарга, маалыматтарга такала турган болсок, балдардын кийимдерине, баш кийимине дагы канаттуунун канатын тагышкан. Мисалы үчүн бүркүттүн канаты тагылган деп айтышат. Азыркы учурда болсо жана музейлерде сакталып калган тебетейлерди карасак, эркек балдардын, чоң эркек кишилердин тебетейлеринде дагы чачы тагылганын байкасак болот. А чачы тагылганы бул демек байыркысында, алгачкыларында ушул канат таккандыгын айгинелеп тастыктап турат. Эркектердин да башына таксалуу куштун канатын. Мен да таккым келип атат. Негизи тарыхта ошондой жагдайлар бар деп айтышат. Куштун канатын эркектер да таккан учур бар депчи. Мен так билбейм да, бирок укканым бар да, этнографтардын, куштуулардын айтуусу боюнча, жанагы жокерлер жоого аттанган кезде темирден зоор чопкут кийишкен го, анан башына тулгасы болгон го, темир баш кийим. Ошол тулганын төбөсүнө аттын кылынан чачы тагышкан. Анан айрым учурларда ошол куштун канатын тагып койгон учурлар кездешет да. Андан сырткары калпагына дагы куштун канатын тагып алган учурлар бар экен да, бирок мен ойлойм да бул ошол табияттын өзүнүн берген бир табириги,
табияттын өзүнүн бир берген тартуусу менен болуш керек да. Мисалы сен азыр барып чөптөрдүн арасынан куштун канатын таап алдың да, туурабы? Аны биз куштан жулуп алган жокпуз, туурабы? Ошол сыяктуу эле эгер бүркүт болобу же бир алгыр куш болобу, шумкар болобу же үкү болобу, өзү жана түлөп түшкөн учурда, мындай канаты түшүп калган учурда алса, ал мындай тартуу катары кабыл алынат да. Жада калса табият өзү тартуулап берген учурлар да бар жолдур. Элестетсең, канаттуу өзү ийип берген учурлар. Бул эми көзүбүз менен көргөн эмеспиз, бирок уланыштарда, санжыраларда айтылат да ушундай окуяларчы. Негизи кыздардын баш кийиминде үкүнү такканда жуптап такканда, мисалы үчүн кичинекей кыздар болсо, ага 2-ни, анан же 4-тү, анан кыздар чоңойгон сайын, бойго жеткен сайын ушул жупталган үкүнүн канаттарын көбүрөөк кылып көбөйтүп коюуга болгон. Себеби ошол баш кийимине жараша, үкүнүн жарашыгына жараша саны дагы көбөйгөн болуш керек деп биз божомолдойбуз да. Анан кыздардын баш кийиминде дагы шөкүлөгө жеке эле үкүнүн канатын эмес, тооз куштун канатын тагышкан. Ал учурда илгери Кыргызстандын аймагында тооз куштар жок болсо дагы, бирок аны атайы Кербендерден, башка жактардан соода саттык жолу менен алып келишкен дагы. Бул өтө социалдык абалы колунда бар адамдар кыздарынын шөкүлөсүнө тооз куштун канаттарын тагышкан. Андан сырткары үкүнүн канатын дагы кайдан көрүүгө болот? Бизде жаш келиндер айрыкча ушул түштүк батыш аймагы, Токтогулда, Таласта элечегинин сол тарабына тагышкан үкүнү. Анын таккан себеби ошол, биринчиден көздөн сөздөн сактоо болсо, экинчиден бул ошол жаш курак өзгөчөлүгүнө карата үкүнү тагышкан. Ал эми улгайып бараткан апалар үкүнү тагышкан эмес элечегине. Бул үкүнү баш кийимдерге такканда канча көлөмдө же санап тагышканбы деген дагы суроолорду көп берип келишет. Үкүнү атайлап баягы немеге баш кийимге тагалы деп жаратылышка деле каршылык эч нерсе жасабаса керек. Биз деле буларды үкүлөрдү атайын барып кармап алып тагалы деген жокпуз. Бандай үкүлөр ар кандай кырсыктап же бир нерсе болуп баягы бул жашоодон өтүп кеткенде ошолордун гана немелерин жулуп алып, ошолорду жууп тазалап, анан бир үкүнүкү мисалы көп эле жетет да. Мисалы бул жерде мисалы хан кейиткенде 5-6 эле талча да. Кичинекей кыздарга азыраак эле коюп, анан чоңурактарына бир аз чоңураак кылып, анан өтө деле көп коюшкан эмес, баягы үкү болуп мындай көрүп берип эле турса, ошол нормалдуу болгон. Азыр коомубузда орус тилинде көбүнчө айтылган деманкуртизация, деколонизация деген түшүнүктөр орун алып жатат. Деколонизация бул манкурт болбоо деген түшүнүк. Деколонизация бул сырткы таасирлерден астында калбоо, өз бир баалыктарыңды, өз бир мурасыңды таанып билип, өз түшүнүгүңдү өнүктүрүү деген ой. Ушул ойлор бир нече кылымдар мурун эле орун алганын биз Чийимташтардын мурасынан билебиз. Ошол Ак Булуң айылында Чийимташтардын арасында табылган канаттуу адам, бул деген адам баласы илгертерден бери куштай учсам, дүйнөнү кенен таанысам, ой жүгүртүмдү кенен таштасам, өзүмдү мындай бир туура алып жүрсөм деген ойду чагылдырыптыр. Демек, Чийимташтар арасында табылган сүрөттөр биз үчүн кандайдыр бир
бир сабак боло алат экен. Биз өзүбүздүн оюбузду бир ширенин астына калтырбай, сырткы батыштан келеби, чыгыштан келеби, башка бир жактан келеби, ошол агымдарды талдап, байкап, мындай бир кабыл алыш керек болуп жатат. Толугу менен анын бир таасирине кирип кетпестен, бир канатыбызды кенен таштап, канаттуу баш кийимибизди кенен пайдаланып, өз кыргыздын баалыктарын бир борборго коюп сактасак туура болот.